Ассаламу алейкум туугандар. Мен сиздерге орчундуу маселе, маанилүү тема боюнча кайрылгым келип турат. Бул мамиле темасы. Бүгүнкү күндө биз жаратканга кандай мамиле кылышты, адамдарга кандай мамиле кылышты, жаныбарларга кандай мамиле кылышты жакшы билбей жатабыз. Коомубузда көрүп, угуп жатабыз. Бирөөнү бирөө сөгүп кетмей, бирөөнү бирөө тээп кетмей, бирөөнү бирөө уруп кетмей, бейтанышты уруп сөгүнүн турсун, өзүнүн жакынын уруп, өзүнүн жакынын сөгүп тээп кеткен адамдар болуп жатат да. Бул эмненин белгиси? Билбейм, бул маңкуртчулукпу, түшүнбөйм. Мен суранат элем да, мындай адамга мамиле кылышты, жаныбарларга мамиле кылышты, башка жаратканга дагы мамиле кылышты, мындай үйрөнүп алсак, билбесек окуп үйрөнөлү, башкалардан сурайлы. Бул жашоодо биз адамбыз, бизге жараткан акыл берген, ошол акылды туура пайдаланып, кимге кандай мамиле кылышты мындай үйрөнүп алса жакшы болот да. Туура мамиле кылганды билгендер бар, бирок арабызда туура мамиле кылганды билбегендер да бар. Мен ошолорго кейип кетем да. Айтсаң жаман көрүшөт, мейли жаман көрсүн, бирок мен ачуу акыйкатты айтамын. Башкаларга мындай туура мамиле жасаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Биз мындай акылы жок, эси жок бир мал эмеспиз да, туурабы? Ошон үчүн мен адамдарга катуу кайрылгым келет да. Мындай туура мамиле кылганды билбесек үйрөнүп алалы.